Кыргызстан өзүндөгү кабарлар менен улантабыз. Өткөн жумада мамлекеттик каттоо кызматынын жаңы жетекчиси Дастан Догоев биометрикалык паспорттарды колдонууда айрым кыйынчылыктар туурасында сөз кылды. Анын айтымында өлкө аймагындагы паспорттук маалыматтарды талап кылган банктарда маселе жаралып жатканын айткан эле. Буга чейин эле бул маселе парламентте да көтөрүлүп, айрым депутаттар паспорттук электрондук чибине бекитилген маалыматтарды окуй албай, кайра эле кагаз жүзүндө кошумча ырастама талап кылган учурлар болуп каларын эскертишкен. Бул маселенин чоо жайын мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Мелис Эржигитовдун өзүнөн сурайлык деп турабыз. Мелис мырза, кош келипсиз. Саламатсызбы. Айтсаңыз, жаңы үлгүдөгү биометриялык паспорттарды пайдаланууда келип чыккан бул маселелерди кантип чечкен атасыздар? Рахмат сурооңузга. Эми бул маселе жалпысынан айтканда чечилген маселе болду бүгүнкү күнгө карата. Себеби мына 1-майдан баштап ушул өкмөттүн токтомунун негизинде биз 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортко өткөнбүз. Бул үлгүнгө мына 3 айга жакындап калды. Ал ошол кезден бери мына бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстан боюнча 106 миңден ашуун жарандарыбыз жаңы биометрикалык паспорттарды колдоруна алышты. Биринчи күндөрү паспорт чыкканда бул паспорттун өзгөчөлүгү анын электрондук микросхемасында. Ал электрондук ошол микросхемада жаран тууралуу маалыматтар бар. Анын ичинде жарандын улуту, анын үй бүлөлүк абалы, жашаган жери, сүрөтү, анын манжаларынын көчүрмөсү биометрикалык, электрондук кол тамгасы. Мындан сырткары бул паспорттагы микросхемадагы маалыматтарга башка документтерди дагы жайгаштырса болот да. Мисалы, айдоочунун куәлигин же болбосо банктык эсептик карточканы, пенсиялык китепчени, медициналык китепчени ушуга мүмкүнчүлүк берет. Аны үчүн ага атайын орундагы алдын ала каралган. Ал микрочиптин ичинде. Бул микрочип атайын ридер менен окулат. Бул ушул ридерди бүгүнкү күндө баардык мамлекеттик каттоо кызматынын филиалдары камсыз болду бул ридер менен. Дегеним, бул мамлекеттик каттоо кызматынын астындагы ЗАГС бөлүмдөрү, паспорттук бөлүмдөр, кадастр, транспорттук тейлөө бүт баары бүгүнкү күндө ушундай паспортту окуган, микросхемасын окуган ридер менен камсыз болушту. Дагы биз ушул атайын биздин программисттер жарандарга жеңил болсун деп, жарандар өзүнүн уюлдук телефону аркылуу дагы ошол микросхемасын окуй алат да. Анын үчүн биз атайын программа чыгарганбыз. Ошол Google Play'ден EID KGZ деген программаны жүктөп уюлдук телефонуна ошонун окуса абдан жеңил болот да. Бүгүнкү күндө ушул программаны уюлдук телефонуна жүктөгөн адамдардын саны, бул да кызыктуу цифра болуп эсептелет деп ойлойм, 6 миңден ашыптыр. Демек 6 миң жараныбыз өзүнүн уюлдук телефонуна ушундай программаны жүктөп бүгүнкү күндө колдонуп атат да. Мына бирок буга чейин ушул маселе келип чыгарын сиздер ойлонуштурдуңуздар беле? Ооба, бул тууралуу алдын ала. Эми бул бүгүнкү күндө паспортты абдан активдүү колдонгон органдар десек, мисалы, юридикалык органдар, банктар, алдын ала аларга айтылган. Бирок бүгүнкү күндө банктардын астында бул маселе өтө көйгөйлүү же оор маселе болуп эсептелинбейт. Себеби алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки тараптуу, көп тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ар бир банк менен жеке эки тараптуу келишимдерге кол коюп, анын негизинде банктар бүгүнкү күндө жарандын ошол үй бүлөлүк абалы, жашаган жери тууралуу маалыматты эч кандай бир көйгөйсүз бүгүнкү күндө ала алат да. Андан сырткары мына башка мамлекеттик органдар деле, нотариустар деле мына сайттан кирип деле текшерип атат. Бизде ушул электрондук портал бар, E-чекит, SRS-чекит KG деген. Андан кирип деле жарандын үй бүлөлүк абалын же болбосо жашаган тууралуу маалыматты билсе болот. Эми бул биз жаңы технология менен мына 3-чү ай гана кетип атат жашап атканыбызга. Ушул жөнүндө дагы бир эме, жанагыдай кагаз жүзүндө ырастаган документтерди алып келүү машакаттары менен кыргызстандыктар дагы
Дагы да ушундай көйгөйлөр болобу? Мисалы учурда кредит алам дегендер четтен чыгат да. Июль айынын башында, июнь айынын кечирисиз, июнь айынын башында ушундай болуп атты. Бирок бүгүнкү күндө бул маселени биз толугу менен чечтик. Мына биз айтып жатабыз, жаңы паспорттогу маалыматтарды окуган жабдыктар жок деп. Негизи бул маселени өкмөт моюнга алып, алар менен камсыздап бериши керек беле? Сөзсүз түрдө мамлекеттик органдарды ушундай ридерлер менен камсыздоо бул өкмөттүн милдети. Бүгүнкү күндө жаңы үлгүдөгү ридерлерди мына Кыргызстанга келди. Анын мамлекеттик каттоо кызматында жакында бардык филиалдарына дагы кошумча кылып таркатып берет. Ал эми мамлекет жеке юридикалык жактарга бир тетиктерди сатып бере албайт. Бул мыйзамга каршы келет. Ошонун негизинде биз банктар менен биргеликте мындай майнаттуу жумуш жүргүзүп атабыз да бүгүнкү күндө. Эми дагы бир суроо, мына шайлоого байланыштуу өткөндө өнөктүккө катыша албаган жарандар тууралуу да маалымат айтылган болчу. Айрыкча 94-жылкы паспорт боюнча канчоосу алмаштырышты? Анан учурда канча жаңы үлгүдөгү паспортко акысыз ээ болушту? Рахмат сурооңузга. Мына айтып кетүү керек, мына эң туура суроо бердиңиз. Алдында күзүндө чоң шайлоолор өтөт бизде, президенттик шайлоолор өтөт 15 октябрга. Ошого байланыштуу биз да ушу жарандардын бүгүнкү эсине салып коюу керек. Себеби бүгүнкү күндө эң негизги адамдын жашоосундагы нерсе бул өз убагында маалымат менен камсыз болуп эсептелинет да. Маалымат жок болсо жарандардын арасында ар кандай ушактар болушу мүмкүн. Ошондуктан биринчи кезекте шайлоочулардын тизмесине кирүү үчүн жаран сөзсүз түрдө биометрикалык каттоодон өтүш керек. Бүгүнкү күндө жалпысынан 94% кыргызстандыктар 16 жаштан өйдө биометрикалык каттоодон өттү. Бирок дагы деле болсо биометрикалык каттоодон өтпөгөн жарандар бар. Ошондуктан биз мына 5 августка чейин ушул мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын буйругу менен атайын мобилдик топтор болот. Ошолор айыл менен кыдырып, кайсы жерде жарандар биометрикалык каттоодон өтө элек болсо, ушул дагы бир мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ушул 5 августка чейин өтүп калгыла, тизмеге киргиле деп. Анан дагы айта кетчү нерсе, шайлоого 94-жылкы үлгүдөгү паспорту бар жарандар катыша албайт. Мына өткөн майдагы шайлоолордо ушундай жарандардын саны 400-кө чукул болду. Бирок шайлоого алар биометрикадан өтүшкөн. Шайлоого шайлайм деп келишкен, бирок колдорунда 94-үлгүдөгү паспорттар. Биз аларды шайлоого киргизген жокпуз. Бул мыйзамга туура келбейт. Ошондуктан биз аларга түшүнүү иштерин жүргүзүп, жаңы ID картага мына анын үстүнө бекер берилип жатат. Эми ушул жөнүндө сурайын деп атам да, биометрикалык паспорт алуу үчүн акы төлөө качан башталат? Акы төлөө бүгүн деле бар. Анын өзүнчө тартиби бар. Акысыз убактысы канчага чейин? Акысыз убактысы 31 декабрга чейин, ушул жылдын 31 декабрына чейин. Атайын өкмөттүн токтому чыккан. Ушул жылдын аягына чейин акысыз, эгерде биринчи жолу алып жатса акысыз болот. Ал эми эгерде биометрикалык паспортду алып туруп, анан аны жоготуп туруп, анан кайра экинчи жолу кайрылып атса, анда акы төлөйт, ал 500 сом болот. Түшүнүктүү. Маегиңизге рахмат айтам. Мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Мелис Эржигитов менен баарлаштык. Быйыл 1-майдан тарта Кыргызстан биометрикалык паспортко өттү. Анда жарандын улуту картанын сыртына эмес, тиркелген чиптин ичине жазылган. Ушул күнгө чейин өлкө боюнча 102 000 адам электрондук ID паспортун алышкан. Рахмат сизге.